Кандайсың мен эркекчи? Кандай тотор? Наразы этим барым. Кандай тотор? Мен айтайын, пикирим айтайын. Пикирим айтайын. Наразы эмесмин. Наразы айтайын барым. Алчы, эркекчи боло мүмкүн. Эркекчи боло, асыраңызчы. Тургачы. Бул жерде бар экен. Биз 200 метрге макулбуз. Биз жок деген жокпуз. Biz mal bazar javul kalsın dep деле айткан жокпуз, аке. Биз мейли сабыла просто нар жактан өйскө районго салып бергиле атабыз. Жокпайсыз, лично мал базарга эмес бар. Теше зор. Арчылык бар. Ушунун аким, анан Адылбек ушучу. Мэр, Адылбек ачаткан мал базар. Сиз мындай кылыңыз. Мэр, ат иштетөбүз, муну жооп атат. Эгерде ошол жерде менин кызыкчылыгым бар боло турган болсо, мен мыйзам чегинде жооп берем. Аким, район акими. Адылбек, ана мэр, ана Тотонов, төртөө экен, короче. Депутат мı? О, бывший депутат Тотонов. Базардын ээсине биз мындай Оозекеде айтканбыз, катчысында да бергенбиз да. Стоп, туугандар. Ушул жерден токтоңуздар. Мен бүгүнкү сөзүм мал базар жөнүндө болмокчу. Эсиңиздерде болсо, мен буга чейин бир нече Токтогул район борборунда жайгашкан мал базары жөнүндө сөз кылдым. Урматтуу кыргызстандыктар, дал ушундай мал базарларды көчүрүү сиздердин районуңуздарга да келет деп айтмакчымын. Мен шаардык кеңештин депутаты болуп, ошол жерде тегиз бирдей чагдырганга аракет кылдым. Антсе дагы бирок элдин бир бөлүгү мал базар Токтогул шаарынын борборунда калыш керек. Ошол жерде эмгектенген эл эмне болот? Бир нече кирешелер бар болчу, жеке ишкер эмне болот? Талапка жооп берет деген ушуга окшогон бир өңчөй өзүнчө сөздөр болду. Токтогул районунун акимин жаман көргөнгө чейин барды. Аткаруу бийлигин ошол жерде шалаакылык менен иштеп атат деген, өздөрүнүн көмөчүнө гүл тартып, бул 3 кишинин гана проеги дегендей ушундого окшогон сөздөр айтылды. Бирок биз Токтогул шаарынын кеңешинин депутаттарынын бир бөлүгү эмне үчүн бул маселелер туура экенин сиздерге азыр далилдеп биз факт менен айтып бермекчибиз. Көңүлүңүздөрдү мен анда 2 күндүк эмгегиме сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам. Жердештерим, урматтуу мекендештер, мына Токтогул район борборунда көчүрүлгөн мал базардын биринчи кесепеттери эң биринчи Токтогул шаары менен Жаң жол айыл өкмөтү кошулуп атат. Мынакей аймактык территориялык реформа деп коет, муну экөө ирлештирип кошулуп атат. Бул мамлекеттин реформасы. Мына Жаң жол айыл өкмөтү сиздерге белгилеп айта кетейин, жалпы 62 000 гектар, ал эми Токтогул шаарында 731 гана гектар болуп атат. Экөө эки башка болчу. Бирок ирлештиргенде буну чийип коесуздар. Демек Токтогул шаары мына жаңы жылдан кийин, Кудай буйрса 2024-жылы 62 731 гектар болот. Урматтуу жердештер, анда мынакей сиздерди көңүлүңүздөрдү мен кийинки схемага бурам. Мына бул дал ушул мал базар боюнча. Бүгүнкү күндө мен мал базар жөнүндө анализ бере кетсем, 600 бодо мал, ал эми 1000 жандык мал деп экөөнүн оборотун айтып атам да, ичинде акча айланган. 80 000ден эсептедим, 48 миллион сом болду. Жалпы ошондо мал базарда бир жумада 60 миллион сом акча жүгүрөт экен. Менин жердештерим, эми караңыздар, жаңы мал базар 3 гектар болуп атат, ал эми эски мал базар 1 гектар 17 сотук болуп атат. Эгерде 3 гектарга жайгашкан бүгүнкү күндө жумушчу орунду айтайын, бул аянт болду, жумушчу орун андан кийин. Жаңы базарда ашкана 26, магазин 40, жарма саткандар 50, жип така 30, туалет 2. Мына демек ушинтип барып отуруп 300 орун пайда болду. Урматтуу жердештер, 300 орун. Буну барып колуңуздар менен да санап тапсаңыздар болот. 300 орунду 300 үй бүлө иштетет. Демек ар бир үй бүлөдө 4төн киши болгондо 1200 киши ушул жерден окатын, тиричилигин кылып, жашоосун тыңдаган турат. Ал эми эски мал базарды бөлө турган болсо, мынакей ашканада 7ден 9га чейин эсептеп атам. Жип така саткандар 4төн 7ге чейин, туалет бирөө экен, дагы бирөөнү унутуп калыптырмын, ичинде дагы бир туалет бар экен. Жарма саткандар 30, стоянкада жумушчу орун деп эсептеп атам. 2 стоянка болсо, алардан 3төн 4кө чейин, 4 адамга чейин жумуш орун менен камсыз болуп атат. Мал базарында өзүн тоскондор болсо, 3төн 4 кишиге чейин тоссо, сыртында жанагыл КАМАЗ токтотуп, муниципалдык жерге ошол ока таш кылып атпайбы, алардын саны 10дон 15ке чейин болот экен. Урматтуу менин жердештерим,
Радио Зилде 1ден 2 кишиге чейин дедим. Мейманканада 3-4 адам. Жалпы 75 орун бар экен. Демек 75 үй бүлө. Буну 4кө көбөйтсөм болжолдоп 300 адамдын курсагы тоет экен. Эми 300 адам менен 1200 адамдын айырмасы опол тоодой. Андан кийинки сиздерге салык боюнча айткым келет. Салык мынакей, жер салыгы боюнча эски мал базары 2021 жылы 66.400 сом төлөптүр, 2022 жылы 114.000 сом. Бул жер салыгы боюнча эле айтып атам сиздерге. 2023 жылы 133.000 сом бүгүнкү күндө төлөптүр. Эми эгерде жер салыгы боюнча айта турган болсок, бул 1 гектар 17 соттукка болуп атат. 3 гектарга жалпы төлөтө турган болсок, ушул жер салыгы эле 2 эсе көп болот. Андан сырткары салыктын аябай реформа жүргөнүн айткым келет да, эми мал базарынын көчүшүнө байланыштуу. Демек, бирдиктүү салыктын түрлөрү киргизилет, ККМдер коюлат, ЭТТМдер орнотулат дегендей баардыгы эсепке алынат. Буга чейин мен бул эски мал базарга да барып текшергем. Бул жерде жана 10-15 киши деп атпайлыбы? Ошонун баарын абсолюттук түрдө чийип койсок болот. Анткени муниципалдык жерди алган ошол мал базарынын ээси да буга чейин муниципалдык келишим түзгөн эмес биринчиден. Экинчиден өзү билемдик кылып ал жерден 100 сомдон чогултчу. Мына ошолдордун баардыгы жокко чыгып кетет. Демек, бул жерде салыктын дагы кайсы бир жерлеринде качат. Демек, могу патент жөнүндө да айта кете турган болсом, мына патент дагы эгерде бул 15 орун патент алып деле иштебечү мен байкагандан. Анткени жана шлёпка саткан, жана майда чүйдө чөп саткандар алар патент деле албачы, жумасына бир жолу келип. Демек, ошол патенттин дагы жана налоговыйда байып кеткен кишилер бар го, машиналарды, кымбат машиналарды айдаган. Ошолор патенттерди алдырбастан чөнтөгүн эле уруп келген. Бул боюнча биз кийинчерээк толук токтолуп айтып кетебиз, бирок патенттерди да жарытылып албачы. Демек, салык ири көлөмдө ал жерде түшпөчү. Контрол да жок болчу. Ошондуктан салык боюнча дагы 2 эсе көп деп айта алам. Канча бир миң акча каражат жумшап, атайын журналисттерди алып келип, эми элди ошол жерде будуңчаң кылып, бирок акырында жообун так эч ким таба албай койду. Ошондуктан мен аргументтер менен сиздерге сөзүмдү улагым келет. Мына урматтуу менин жердештерим, санитариялык абал боюнча аябай маселе чоң коюлду. Анткени дал ошол санитариялык абалдын негизинде бул мал базар жаңы мал базарга көчүп атат. Санитариялык абал боюнча сиздерге белгилеп айта кетейин. Мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 19 июнунда 377 токтом бар. Мына ошону өзүңүздөр таап деле окусаңыздар болот. Мына ошол токтомдо эмне үчүн ал токтом мындай болуп кирип калган? Анткени биз азыр Бажы союзундабыз. Дал ошол Бажы союзунда баардык мамлекеттер ветеринариялык талаптарга жооп берген, мамлекеттер аралыгында келишимдер бар. Таможенный союз деп коет го. Ошо Бажы союзунун ичинде ушундай келишимдер болгон. Алар ошондой талап кылып атат. Бүгүн биз ошондой өзүбүздүн мал жандыктарды сыртка экспорт кыла албаганыбыздын деңгээлинен ушундай алар эми бирден биздин мал базарды кайтарып отурбайт да, таза мал чыгар, мынтип чыгар деп. Жок, биз мыйзамдаштырып, алар ошондой Бажы союзуна киргенден кийин келишимдерди түзүшкөн. Эми ошол келишимдерде эмнелер кирген? Мына карасаңыздар, 90 пункту деп турат, 90 пункт. Ошол жерде мындай деп жазылып турат. Калктуу конуштан 200 метр алыстыкта, коомдук тамактануудан 200 метр алыстыкта. 91 пунктунда турат, шаардык, областтык, райондук автомобиль жолунан 30 метр аралыкта алыс болуш керек деп атат да. Андан кийин кык сактоочу жай дейт. Эми жана саркындуу суулар агып келип топтолгон атайын жай да болуш керек экен. Кийинкиси 94 пунктунда турат, кирүү жана чыгуу карама каршы болбош керек деп атат. Эми мал бир жагынан кирип, бир жагынан чыгыш керек деп атат да. Мен ошонун алкагында мына эски базардын да схемасын, жаңы базардын да схемасын түзгөнгө аракет кылдым. Карасаңыздар, мына бул жаңы базардын схемасы. Мал базар, автоунаа токтоочу жай, чөп, суусундук, анан ашкана экен да. Бул жердин аралыгы мына мал базардан баштап ашканага чейин 300-350 метр болуп атат. Жарма саткан жагына ал дагы болжолдоп 200 метрден ашык, 300 метрге жакын. Анткени экөөнүн аралыгы жакын эле экен ашканагачы. Андан сырткары мына жолго мал базардан калктуу конушка чейин 500 метрге чейин барып атат. Өзүңүздөр барып көрсөңүздөр да болот.
Эми жолго чейин 30 метр эмес, ал жерде 200 метрден 300 метрге чейин болуп атат да, жолго чейинки аралык. Мына достор, жок дегенде 150 метр бар. Эгерде түз эсептей турган болсоңуздар, ал дагы автомобилдик чоң трасса эмес. Ал айылдын ичиндеги жол болуп атат да. Мына көрдүңүздөр, ал эми эски мал базарда болсо сиздер көңүлүңүздөрдү бурам. Мынакей өзүңүздөр билесиздер, жана жерде чырылдап ашканада иштеген адамдардын көбү чыкты. Мен сыйлайм, бирок мыйзам, өнүгүү деген жолу ушундай, реформа деген ушундай талап кылынат. Мына Атабек мырзанын тууган туушкандары чыгып айтып атат. Өзүңүздөр билесиздер, ал жерде эми мен эпидем станциянын талабы менен эгерде камера менен барсам, кыйла маселелер чыкмак. Бирок мен андай жолго барган жокмун. Ошол да биздин бир тууган деп эске алдым. Бирок сиздер да биздин сөзүбүздү эске алып коюңуздар. Урматтуу жердештер, ошол жердеги жеке ишкерлер. Мына жол болсо, жолго мал базардын талабы мына 30 метр деген 10 метр. Ашканага жана калктуу конушка 200 метр деп атат. Ал жерде 200 эмес, 50 метр да чыкпайт. Мына мал базардан дароо бул бетинде эле ашкан болуп атабы? Эми биз бир мындай өнүгө турган, ден соолуктуу коом болобуз десек, биз мындай мыйзамдардын талабына шайкеш келип жашашыбыз керек. Эми такыр эле жок, мыйзам мындай, жашоо мындай деген жерибиз жок. Бирок кичинеден шайкеш келип жашашыбыз керек, урматтуу менин жердештерим. Андан кийинки мына өздүк салым боюнча да сөз кыла кетейин. Өздүк салым буга чейин Роза Аманованын өтө деле мен өздүк салым кылганын уккан деле эмесмин, көргөн деле эмесмин. Андан кийин Алихан жана Бактыгүл деген эжелер иштетти. Алар мына биздин жана Айлампада бир аз гүл тигип, ошондой маселелер кылды. Эми ал маселелер дагы багыты кандай, эми алар дагы бөлөк маселе. Бирок алар ошондой өздүк салым кылып беришти. Эми андан кийин Анарбек мырза, Анко мырза да иштетти. Бирок өздүк салымды мен өтө деле көп көрө алган жокмун. 2 жылдан бери депутат болуп жүрөм, бирок мал базар буну кылыптыр, тигини кылыптыр дегенин көргөн жокмун. Тескерисинче менин туугандарым, тааныштарым ошол жерде мал базарда оокат кылгандар муниципалдык жерден да 100 сомдон чогултуп атат. Ушул мыйзамдуу деп менден сурашты. Жок, мен мыйзамдуу эмес дедим. Анткени муниципалдык менчик жер менен келишим түзгөн эмес. Bundan кийинки маселе. Инфраструктура боюнча айтып атасыздар. Мына сонун, ана тура бериш керек, мынтип антпеш керек. Биз өнүгүү жолун арышыбыз керек. Эгерде жаңы мал базарга көчө турган болсо, мен эми тигиге буга боор тарткан жерим жок. Биздин саясий партиянын да чечими ушундай болду. Биз бул маселе боюнча бир топ талкууну кылдык. Биз көчө турган болсок, мына Кудай буйрса көчтүк. Бирок ал жактын инфраструктурасын өскөнү карап туруңуздар. Асфальт жолдор төшөлө баштайт. Андан сырткары мейманканалар аябай активдүү иштеп баштайт. Ошол эле трассанын боюнда, ошол эле трассанын жээгинде окаташтар күн сайын көбөйө баштайт. Анткени бул керек болсо Борбор Азиядагы чоң мал базарлардын бири болуп калышы мүмкүн келечекте. Жана ошондой эле бул Токтогулдун базарына альтернативдүү ушундай чоң базарларга айланып калышы кеп эмес. Андан кийин мынакей жайкы эс алууда эгерде асфальттар түшө баштаса, инфраструктура деген ошондой өнүгөт. Шаарыбыз чекеге жылыш керек. Бир туугандар, шаарыбыз Индия эмес да, ичинде эле кайнап отура бергендей. Чекеде инфраструктура көтөрүлгөн сайын ал жакта ар кандай оюн зоок, ар кандай эс алуучу жайлар, тамак аш сатуу, демек адамдардын өнүгүүсү бат болот деп айтмакчымын. Ал эми мен эч бир практикадан көрө элекмин, урматтуу жердештер. Шаардын ичине кайра мал базарды алып киргенгечи, мен анча-мынча бир нече коллегаларым, бир нече жердештерим ушундай айтып отtu да, жок, чекесин эле жылдырып койгула, ошол жерге көчүп бар. Андай болбойт жана мүмкүн эмес. Мен ага каршымын. Шаардын чекесине чыгыш керек. Бүгүнкү күндө АТР болгондугуна байланыштуу мен 2024-жылы жылат, бардыгы кошулат, демек шаардын чекесине чыгыш керек деген так мен сиздерге өзүмдүн ой пикиримди калтыргым келет. Мына шаардын сыртына чыгат. Бир практикада да жок. Мал базар сыртына чыкпай ичине киргенди көрө элекмин мен. Мал базар баары бир шаардын сыртына чыгыш керек. Транспорт тутуму боюнча, урматтуу жердештер, сиздер айтып атпайсыздарбы? 1-2 малды жүктөө болуп биз кымбат барат экенбиз, мындай барат экенбиз деп. Анын айырмасы жок. Ошол эле наркы айылдан келаткандарга бир аз арзан болот, ал эми центрликтерге бир аз кымбат болушу мүмкүн. Бул бизнес. Бизнесте дайыма ылдый өйдө болуп турат. Жанагыл Стоп беспредел телеканалы барганда да аким туура жооп берди. Ал айтып атпайбы? Анда ар бириңер байызын деп эшигиң алдыңарга мал базар кылып алабызбы, жол бозо. Ар бирин айына соода түйүнгө айлантабызбы деген туп туура.
Халк жашай турган өзүнчө жер бар, базар кыла турган өзүнчө жер бар, вокзал кыла турган өзүнчө жер бар. Урматтуу жердештер, ошондуктан транспорт системасы боюнча таксилер бүгүн жаңы мал базарга 30 сомдон каттайбыз деп атат, а маршрутка болсо 20 сомдон. Эми бул таксисттерге да биртке киреше болуп, алар деле байыза болот да туурабы, урматтуу жердештер. Ошондуктан ылдый өйдө дайыма нерселер бар. Бирок жалпысынан алганда биз инфраструктура, салык, өздүк салым негизи өнүгүү жаңы мал базарда экенин айта алам. Жана бюджетке бир топ кошумча акчалар түшөт. Эмне десеңиздер, мына эски мал базардын ордуна мен буну Анарбек мырзага дагы, Анко мырзага дагы белгилеп айткам. Мен эми жалаң ошол бир жеке ишкердин көз карашы менен, же болбосо ошонун кандайдыр бир сунуштаган каражаттары менен андай мен жашаган инсан эмесмин. Мен элдин чыныгымын өнүгүшүн каалаган инсан катары айтайын. Эгер анын ордуна мен буну Анко мырзага да сунуштагам. Глобус, Фрунзе, же болбосо курулуш базары, же болбосо жашылча базары жана башка базарларга айлана турган болсо, бул урматтуу жердештерим кошумча чоң киреше болмокчу. Андан кийин мына стоянка боюнча айтып атпайбы? Стоянка кенен болуп, чоң болчу деп. Андай эмес. Урматтуу мен жанагыл жеке ишкер өзүмдүн бир тууган акелерим 85-жылкымда Анарбек мырза жананын достору өмүрү кыска деп айткам мен жолугушууларда дагычы. Эмне үчүн кыска? Ал жер пробкага айланат акыры. Эмне үчүн? Бишкек-Ош жолуна чоң залалын тийгизет. Буга областтык керек болсо республиканын башчылары да көңүл буруп акыры жылдырат. Стоянканы айтып атпайсыздарбы? Автобазага жылдырып койдук. Ал жаңылыштык. Автобазаны күнүнө 100 КАМАЗ кире турган болсо, ошол базар күнү портерден 50 кире турган болсо, акчаларын да болжолду эсептедим. 200 сомдон 20 000 сом, ал эми портер 100 сомдон 5 000 сом. Ошо менен 25 000 сом бир жумада акча чогултуп атат. Ошол стоянка депчи, ашыкча кошумча да стоянка деп атпайсыздарбы? Ал эми 7 күнгө бөлө турган болсом, мына 3571 сомдон эле айланып атат. Жанагы чоң аянтча стоянка, автобаза. Күнүнө 3571. Мен билгенден базанын 3 эси бар деп уккамда, мына бир күндө 3571 сом таба турган болсо, болжол деп эсептеп атам да. Аны 3 адамга бөлө турган болсом, 1190 сомдон айланды. Эч ким мындай бизнес кылбайт. Эртедир, кечтир ал автобаза өзүнүн ишин жабат. Мал базар баары бир тупик деп коет, мындай эч жака жылчык жыла албай турган абалга келет. Ошондуктан урматтуу жердештерим, мен сиздерди сөзүмдүн аягында ынтымакка чакырам, өнүгүү жолуна чакырам. Бүгүнкү акимдин жүргүзгөн саясаты мал базар боюнча туп-туура болду. Жана биз аны кубаттап, колдоп, коштоп беришибиз керек. Ал эми биз жаңы курулуп аткан мал базарга чоң талаптарды коймокчубуз. Ал жерде дагы өнүгүшүн, өсүшүнө өөлгө түзүп, жана ошондой эле биз дагы ал мал базардан талап кылмакчыбыз. Бардык нерсенин башы жана аягы болот демекчи, бул мал базардын аягы болуп калды окшойт. Ошондуктан ал мал базарды бөлөк өнүгүүгө жумшайлы дагы, биз жаңы мал базарды өнүктүрүп, шаарыбызды, анчинде кыргыз өлкөбүздү өнүктүрө бермекчибиз. Мен ойлойм, сиздерге бул менин 2 күндүк эмгегим пайдалуу болду деп. Эгерде дал ушундай маалыматтарды алгыңыздар келип, мен менен тыгыз мамиледе болуп, менин чыгарууларымды көргүңүздөр келсе, лайктан басып, бөлүшүп, Токтогул элине жана Кыргыз Республикасынын элине таратсаңыздар, бул маалымат өтө маанилүү деп эсептейм. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.